Кутмандуу таң, ардактуу кыргызстандыктар, биз жана башында айтып өткөн эле бизге ар кандай тармактан, ар кайсы кесиптин ээлери бүгүн биз мейманга конокко чакырганбыз. Бизде бүгүн өзгөчө кесиптин ээси Кыргыз улуттук Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрынын актеру, Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, жана ошондой эле Дем театрынын актеру бүгүн бизде мейманда Жеңиш Кангелдиев агабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен, таң куманайыңыз кандай? Жакшы, жакшы. Баягы актерлордун, чыгармачыл адамдардын таңы бөлөкчө болот го. Сиз эмнеден баштайсыз таңыңызды? Бисмилла дегенде эле. Албетте, эртең менен туруп алып көздү ушалагандан баштайсыз. Эми ар нерсенин пландаштырып койгон нерсеси болот. Мына бүгүн, например, сиздерге мейманга келем деп жасанып, түздөнүп, каякта эле, тиякта эле деп ошол кийимдерди үтүктөп, таң атпай даярданып, кийимдерди үтүктөттүрүп деген. Эң сонун. Жеңиш беке, эң эгиси баягы чыгармачыл адам баягы элдин алдына келгенде баягы өзүнүн жаңылыктары менен келип туруш керек да. Анан акыркы учурда өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Эми биз коллективде иштегенден кийин биз коллективдин жаңылыгы менен кошо жүрөбүз да. Анан жеке турмушумда дагы жаңылыктар болуп турат. Эми мен азыр куржунума сала келген жаңылыктарым деген өтө мол. Анткени себеп дегенде быйылкы жылыбыз деген аябай үзүрлүү жыл болуп жатат. Жанагы фестиваль деген нерсе бул жакшы нерсе да. Биз чыгармачыл адам болгондон кийин өзүбүздүн чыгармачылык иштерибизди өзүбүздүн мынакей бир жерде эле отуруп алып деген бир сахнадан элге арнай бербей, мисалы жанагы театралдык фестивалдар деп коет, башка мамлекеттерге барып, Түркияга барып келип атасыздар. Мына жазында деген биз Казакстан мамлекетке, Чымкентке театралдык фестивалга барып келдик. Марат Козыкеев деген агайыңыздар жакшы билесиздер, ошол режиссерлук кылып, ошонун коюусу менен Кайрат Иманалиев, драматург, радио комитетте жетектеп жүргөн өзүңүздөр билесиздер. Ошол Коркут ата деген пьесасы боюнча биз былтыр ушул убакта бир жыл болуп калды чыгышына, отпуска учурунда иштеп спектакль чыгарганбыз. Анан ошол спектакль менен биз ошол Казакстанга барып келдик. Биринчи аякта да театралдык фестивалга чакырышып, байгелүү орунду ээлеп келдик. Андан кийин көп өтпөй эле деген бизде деген Түркияга чакыруу болуп, Түркия мамлекетине барып келдик. Мерсин деген шаарга барып, ал жерден дагы бир эле шаардан эмес, 3 шаарга барып ушул Коркут ата спектаклин элге тартуулап келдик да. Тарсус деген шаарда болдук, Эрдемли деген шаарда болдук. Ошо Мисалы сиздер баягы Түркия мамлекетине барганда, мисалы Коркут ата ошо түрктөрдүн. Ооба, эми бул Коркут ата жөнүндө айта кетсем деген, бул улуу убагында өткөн адамдын, чоң атабыздын мындай тарыхы чоң экен аябай. Анан бул Орто Азия мамлекетиндеги негизи эле түрк тилдүү элдердин илгери деген эми чек ара деген болгон эмес да. Важы, таможня деген болгон эмес. Анан деген жанагы дербиш катары бул элге өзүнүн насааттарын айтып, илим билимдерин айтып, мындайча айтканда ошол кезде деген дербиш деп койчу эле го. Думана болуп ошо. Анан бул ошол убактарда деген ислам динин дагы таркаткан деген аталарыбыздан, бабаларыбыздан болгон экен да. Алла демейинче адамдын деген иши оңолбойт деген адамдардан болгон экен да. Анан спектаклдин жүрүшү дагы ошо негизи ошо адам баласы деген бул жашоодо эмнеге жаралды, эмне деп келди, максат эмне, адамдарга кандай мамиле кылыш керек, адамдар бири-бири менен. Мындай тарбиялык мааниси өтө чоң да. Спектаклде көргөндөн кийин кайсы тилде болбосун биздин ошо спектаклибиздин коюлушу дагы сценография жагынан дагы, режиссура жагынан дагы, жазылышы жагынан дагы мындай аябай түшүнүктүү да. Коркут атабыз деген ушул болгон турбайбы деп. Анан түрктөр дагы бул деген, ой, бул биздин да коркутубуз дейт экен. Казак туушкандарыбыз болсо деген, у атабыздын деген сөөгү биздин жерибизде жатат деп ошол жакта эстелигин тургузуп койгон экен. Алар да айтат экен.
Анан жакында деген бизде деген ошо Кудай кааласа мынакей Бакуга дагы Азербайжан жергесине дагы чакыруулар болуп атат деп жакшы бир кабарларды угуп атабыз. Жакшы. Жеңиш мырза, мен сурап берип коеюн. Айтсаңыз, ошол спектакль менен анан кинонун айырмасы эмнеде? Сиз киного дагы тасмага тартылып калбадыңызбы? Кыргыз кереметинде көптөгөн кинолор да бар. Сиз белгисиз маршрутта баягы кино тартарда дагы адамдын кулук мүнөзүнө, кебете кечперине жараша мындай ролдорду берет да. Анан сиздин ролуңуз мындай майын чыгарат карасыз ар бир ролдучу. Мени көргөндө ишенишет да кыскасычы. Тиги белгисиз маршрут деген чында катуу тартылды, катуу чыкты дегенимчи. Темир Берназаров деген оңой режиссер эмес. Ал кишинин да чоң эмеси болду. Анан тиги автобустун ичин карасаңыздар деген биз артында отурган тиги отурганга жараша алдыда кандай деген чоң артисттер отурат, ошондой чоң артисттерди топтоп анан андай кино деген начар болбойт болуш керек деп ойлочубуз. Анан чынында эле жакшы жумуш болгон. 10 жылдан ашып калыптыр. 2017-жылы деген премьерасы болгон болуш керек. 2016-жылы тарткан болушубуз керек. Жаңылышпасам. Эме кинодо деген эме да андай менин оюм боюнча деген режиссер мындай кастинг кылып өткөндө дагы көрүүчү деген экрандан ошол каарманды көргөндө деген биринчи көрүштөн эле ишениш керек да. Бул ууру десе, ууру деп. Бул деген бизнесмен десе, бизнесмен. 2 аялын таштап кеткен ушундай киши десе, мүнткенде деле деп, ой, монун колунан келет дегендечи. Анан ошондой типаж деген нерсе бар да. Анан ошол кезде деген мен деген чынында Темир Байкелер, анан Жаныш деген сүрөтчү агайыбыз да бар. Алар мени деген жанагы Илим Калмуратов ойной турган демократ бар го жанагы. Оң жагың чапса, сол жагың дагы эмне кылайын деп мени урушат го. Ошого карап чыккан да. Анан бир кезде жанагы панаманы кийгизип, костюм-шымды кийгизип, Библияны карматып эле Библиядан бирдемени айтып көрчү деп. Иисус Христоско ишенип жүргүлө деген, мону окуп жүргүлө деп койсоң, болду бул деген баптист болот. Иегова да, анан бирде Иегова деп. Анан ал фильм чыккандан кийин тиги өзүм туулган жерге ишке жерге айылына эмеге барып калдым да, бир жакшылыкка барып калдым, алып баруучу болупчу. Анан антракта кинодо деген ушундай жөнөкөй көрүүчүлөр деген ишенип көрөт да. Бул деген чынында ушундай экен. Анан ошол жактан башкаларды айтпай эле коеюн, өзүмдүн жеңелерим деген мен урушканда антракта чыгарып алып бер келчи жеңе. Сен эмне чын эле ошондой болуп кеттиң депчи. Жок, ал кино десем, ал кино экен деп турар. Урматтуу кыргызстандыктар, бизде бүгүн мейманда Жеңиш Кангелдиев агайыбыз. Эгерде калуу тилектериңиздер, суроолоруңуздар болсо, биздин алдыда WhatsApp номери жазылып турат, ошол аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Жана менин кесиптешим сизге бир суроо берейин деди эле, биз аны кичине башка көтүп кеттик. Театр менен кинонун айырмасы. Театр менен кинонун албетте айырмасы бар. Кино деген эме мынакей жана типаж деп атпаймынбы? Андан сырткарда чоң ролдор эгер тийип калса деген мен мындай актерлук эмеси жок адамдар, мисалы аны ойной албайт го деп ойлойм да. Ага дагы баары актердук чеберчилик керек, база керек дегендейчи. Жанагы бир кинолор тартып атканда бир окуя болгон экен. Ой, ушу артисттикке да окуп деген тип анан бир кезде чоң эле балдар тамашалап айтып калат да. Анан деген ойной албай койгондо деген бир жакта тургандар, ой, ошон үчүн окуйт, көрдүңбү? Ошон үчүн 5 жыл окуйт деп Алматыга, Москвага, Ленинградка барып деген не депчи. Шуну болгон экен. Анан кинодо деген эме ал жерден сени деген репетиция кылып, деген тип отурганга убакыт жок да. Актер деген өзүнчө ички нутро деп коебуз го, сен мырза билесиңби? Внутренний даяр болуп туруш керек да. Ошол ролго деген даярданып. Мисалы, могу сиздердин эфирге мен кандай ички даярданып келсем, адам баласы бир ишке баардык ишке эле ичинен даяр болуп туруш керек да. Кандай даяр болуп турса, ошол жердеги ал жерде техниктер болот, режиссерлор болот. Анан ошол жерден ойной албай уят болуп турсаң деген бул экинчи сени чакырбай коет да ал жакка. Жеңишбек, эң сонун бул жерде сизге калуу тилектер айтылып калыптыр. Суроолор. Жеңиш агай, биз сиздин талантыңызга таазим, биз сизди сыйлайбыз. Биз Нокенден чыгып жатабыз дейт, аягы 0-1 менен бүткөн. Анан дагы бир суроо бар экен. Жеңиш мырза, иштериңизге ийгилик, каяктын кулуну болосуз дейт. Мен жана айтып кеткендей, ошо төрөлгөн жерим Ысык Көл областы, Ак Суу району, Ичке Жергиз айылы. Төрөлгөн жерим.
Анан ал жакта деген ошо туугандардын баары ошо туугандар ушул жакта дегендейчи. Шартыбызга байланыштуу биз үй бүлөлүк шартыбызга байланыштуу 1980-жылы мен ал кезде 10 жашта болчумун. Бул Чүй жергесине азыр Сокулук районуна караштуу Жал айылына көчүп келгенбиз да. Менин апам ушул жерден болот. Мисалы тайкелеримдин жери дегендейчи. Анан ушул 80-жылдан бери ушул жерде окуп, өсүп, ушундай төрөлгөн жерим Ысык көл. Мен суроо бересиң да? Дагы бул жерде СМС каттар бар экен, бул жерден жооп берип салбасак болбойт. Жеңиш мырза, үй бүлөлүк абалыңыз, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетпейсизби дейт. Аягы канча? Биз сизди абдан сыйлайбыз дейт. Анан муну окуташ окуганга болбойт. Жеңиш байке, үй бүлөңүз жөнүндө айтып. Наверное, кыздар тийишип атат. Үй бүлө туура үй бүлөм жөнүндө айтсам деген ошо келинчегим Токтогулдан болот. Өзүмдүн кесиптешим, театрыбызда да болсо театрдын режиссердун жардамчысы деп коет, ассистент режиссеру, помрежиссер деп коет. Ошондой болуп иштейт. А негизи өзү деген өзүм ошо театралдык окуу жайды бүткөм, ал дагы кийин ошо театралдык окуу жайды бүткөн. Негизи эле бизде театрда иштеген демдин балдары көбүнчөсү дегенчи ошо театралдык окуу жайдын деген күйөө балдары да. Көбүнчө эми тагдыры жаштык ошо театрдын ичинде өтөт дегендейчи. Анан көп үй бүлөлөрдүн тагдыры ошого байланыштуу. Меники да ошондой. Ал нерсеге да мен өзүм да көрүп жүрөм. Ооба, сен да ошондойсуң да. Бир кызым бар, Бегимай, азыр 6,5 жашта. Ошо. Да, бул жерде да атап өттү, ошондой эле суроо берген эле. Анан Жеңиш агай, сиз бул чөйрөгө эмне болуп аралашып калдыңыз эле? Ким түрткү болду? Же үйүңүздө ушундай өнөр адамдар? Мен деген бул чөйрөгө деген эми баягы мектепте окуп жүргөндө деген ал кезде саат 10до сөзсүз түрдө кино болчу. Анан ал 10до кинону көрүп алып деген анан түнкү 2-ге чейин айрыкча кыргыздын кинолору мына айтылуу эле биздин улуу Советбек Жумадылов, Чокморов, Болот Бейшеналиев деген агаларыбыз деген эмне деген актерлор. Анан негизи эле ушундай улуу артисттердин ойносунда жакшы кинону көргөндөн кийин менде ичимде эч кимге айтпаган сырларым пайда болчу да, мындай уктай албайчы, мен да ушундай болгум келет дегенчи. Себеп деген ал деген мындай орусчасын айтканда переходной возраст, адам деген келечекке умтулуу деген ошо пайда болгон учурлар болсо керек да. Анан деген бир күнү чай ичип отуруп эле ата энем мугалим болчу. Атам тарыхчы, энем тилчи, мугалимдер да ошол чөйрөдө. Анан ушундай мен артист болгум келет дегенде мындай деп айтып калсам, ой окуйбун. Анан окуусу деген тетиги Москва, Ленинградда деп. Ал кезде түшүнүк азыр илгеркиде интернет дегенде информация жок да. Болгон эмең деген радио, китеп, гезит, журнал, телевидение да. Телевидениеде кыйрат эле ал кезде өнүккөн эмес болчу да, көпчүлүк. Анан ошондой деп туруп туята деп ал жагынан шагым сынып калган да. Анан кийин башка чөйрөдө иштеп жүрдүм. Мен мындай техникага жакын жумучумун. Анан көрүүчүлөр окса таң калат болуш керек. Мен машинист башынного крана деп коет да. Мунара кранында, башынный кранда Бишкекте 3 жыл иштеген. Бийик кабат үйлөр. Ооба. Мына жердеги Асанбай, Тунгуч микрорайону, Жал микрорайону көптөгөн ал кезде ДСК деп коечу, домостроительный комбинат. Панельный 9 этаж, 5 этаж үйлөрдүн баары тең 3 жыл иштеген да. Анан ошол жакта отуруп эле кабинанда жогору жакта да ырдап эле ал кезде Чубак Сатай, Бекборбиев дегендер укмуш популярдуу болуп жаткан ырларын жаттап алып эле азыр жанагы флешкага тигинтип берип соткадан ырытасың го, баланчанын ыры барбы депчи. Ошондой биз деген ай текстин жазып берчи, артынан кубалап жүрүп мындай. Сенден сураса да аны деген 1-2 күн бербейди. Каадаланчы. Ошондой болуп анан ырдап кабинада ырдап эле отурчумун. Ырдап отурчумун деп айтып калсыңыз жөнүндө, анда сизди ырдатып койбойлу. Жок, бул жерде дагы эмелер болуп жатат, аябай кызыктуу суроолор болуп жатат. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы. Мен сиздерди ар дайым көрөм. Ишиңиздерге ийгилик. Менин суроом Жеңиш мырзага болмокчу. Студенттик күндөрдө кызыктуу учурлардан айтып берсеңиздер дейт.
студенттик күндөрдүн кызыктуу күндөрүнөн дейт. Анан дагы бир каалоо тилеп беркен Жеңиш агай, сизге кааларым чын денсаулык, узун өмүр. Сиз Кыргызстандагы залкарлардын катарын толуктаган адамдардан болосуз, мен ишенем дейт. Анан үй бүлөңүз жөнүндө дейт. Үй бүлөсү жөнүндө айта кетти. Айта кетти. Кыздар тийип отурчу жетишпей. Чоң рахмат сурооңузга. Сурооңузга. Студенттик күндөрбү? Студенттик күндөр мен ошол анан кийин ошо эмеде жүрүп, биздин театрдын алдында темасы как раз ошого келип атат да. Театралдык окуу жай бар экен деп, 2 жылдык студия бар экен деп угуп калып, ошол жакта окуган балдар менен мен 4-ч микрорайонда жатаканада жашачумун. Анан ал жака деген белгилүү артисттерден бизде филармониянын аттарын айтпай эле коеюнчу. Биздин комната бир белгилүү ырчы жигит келип калды да. Ошол аркылуу анын досу болуп калат экен. Бир укмуш, бир комик, куудул, эл артисти келгендей болду да. Үйгө келип кетти да. Анан ошолордон сурасам, ойго күйүм оякта бар деп. Ошондон кийин эле кийинки жылы тапшырам деп эле барып эле тиги ошо театралдык окуу жайга барып тапшырып өтүп калдым. Барсам, экзаменцияны отургандачы, мындай Советбек Жумадылов 1 метр мен жаным бет маңдай отурат. Анан биякта болсо деген Бобик Ибраев деген режиссер отурат. Анан экөөнү эле Гүлшара Дулатова деген жанагы келиндер козголоң деген спектакльде ал кезде кайра көргөзчү. Ошол жерде жанагы кайнененин ролун аткарып телевизордон көргөнүн баарын таанып каласың. Ошолорго суроо жооп берип, айыл бактылуу анан мына жакта эле бир эжеке эле тоскоол кылып эле кайра тыкылдап эле суроо берип эле, ай бул деген эме турбайбы тигинен деп эле тоскоол кылып атат да. Көрсө деген ал ошол тоскоол кылып аткан эжекебиз деген ошол училищанын директору экен, Галина Ибраевна дегенчи, Калыкхан Ибраев. Ошондой кызыктуу өтүп өткөн. Студенттик күндөр деген өтө кызыктуу болот да. Тем более деген театрда жанагы бир ай аяктан эметкенче эле мына жаагыбыз деген мындай жеги түшүп калып эле жүргөнбүз. Чоң артисттер менен таанышып эле Күнболот Досунбаев, Сатыбалды Далбаев, ал кездеги чоң артисттердин баарын тегенчи, Мираида Далбаев дегендер. Бул жерде дагы сизге суроолор келип калыптыр, Жеңиш агай. Бир поэзия айтып бериңизчи, сиздин үнүңүз кабдан жагат дейт. Эме албетте мындай поэзия деген бул аябай жакшы нерсе. Ыр жазган адамдардагы мындай ыр жазбаган адамдарды деген, жаза албаган адамдарды деген мен аябай аянычтуу болуп кетти да. Анткени деген ыр жаза алган адамдар жанагы эгер жанын дүйнөсүндө романтик деп коет го, ошондой анан негизи эле ичинен буун чыгара албай жүргөн адамдар менин оюмча деген акындар ошону менен чыгара алат да. Бул поэзия деген жакшы нерсе да. Студенттик кезден баштап эле ошо поэзияга бизди деген үйрөттү. Мага деген эми көп нерселер, жаттаган нерселериң кайталанбай жүрсү деген эстен чыгып кетет. Анан мага деген өзгөчө Жалил Садыков, драматург, ырларды да жазчу агайыбызды жакшы билесиздер. Ошону деген адаммын деген жөнөкөй эле бир 3-4 куплеттери бар. Андай жашоо. Мен жалпы кыргызстандыктарга кичине рекламалап өтөйүн алдыңызга. Азыр Жалил Садыковдун Садыковдун Адаммын деген эң сонун чыгармасын Кыргызстандын эң мыкты актеру Жеңиш Аңгелиев агайыбыз айтып бермекчи. Экрандан мактаганда жаңылып калчу элек. Арасында жакшы менен жамандын, мен да жакшы, мен да кээде жаманмын. Анткендиги жообум бул. Адаммын. Адам үчүн кээде акылдуу аталып, адам үчүн кээде кетет каталык. Андай чакта кубанычымдын чеги жок. Андай чакта ыйлайм көзгө жаш алып. Кезегинде же болбосо кечирээк. Мен кубандым. Мен ыйладым нечирээк. Ошон үчүн элдер мага ишенет. Ошон үчүн элдер мени кечирет. Баарын айтып керек эмне алардын. Кээде жакшы, кээ бир кезде жаманмын. Таасирлүү сөздөр. Анткенибе, мырза. Жообум бул. Адаммынбы?
Адамбызбы? Адамбыз. Эң сонун Мен Жеңиш байке жакшы. бул жерге сизге Баткенден да кабыл тилек айтып. Жеңиш ишиңе ийгилик дейт. Мен Баткенден чалып жатам. Менин деле актер болууну каалайт элем. Бирок жашым 47 жашта. Алып баруучулар сиздерге ишиңизге ийгилик деп Чоң рахмат рахмат. байке. Аягы 47 менен бүткөн. Анан бул жерде аябай сизге СМС каттар көп келип жатат. Анан ошолордун ичинен дагы айтып берейин. Жеңиш байке ишиңизге ийгилик дейт. Жеңиш мырза, биз сизди абдан сүйөбүз жана урматтайбыз дейт. Аягы 20 менен.